Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 апрель 2025 жыл мен сиздерге Западныйда жайгашкан ушундай 105 сериядагы 5 кабаттуу домдон 3 кабаттан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул квартира менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Домдун алдын караңыздар, детский площадка, парковочный место бүт баардыгы бар экен. Жакшы жери бул жакта домдун өзүнүн шлагбауму бар. Ушул домдо жашаган адамдар гана алып кирип машинасын токтотуп алат. Ошол информацияны эске алыңыздар туугандар. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз 1-подъездде 3 кабатта. Домдун адреси Кулатов 8, серия 105. Анан туугандар, ал жак уже Западныйдагы сквер. Барыңыздар эле билесиздер. Мына жагы Западныйдын чоң трассасы. Мына жерде ажаткана деп турат. Анын артында Ноокатка кеткен аялдама. Аны баарыңыздар эле билесиздер туугандар. Ошонун эле арт тарабы болуп калат. Мынакей туугандар, бул домдун көчө тараптан көрүнүшү. Ушул жерден дагы сонун көрүнөт, тартып кой деп эз мага суранды туугандар. Бул жак болсо сквер, Западныйдын чоң трассасы. Бул жака жүрүп бара турган болсоңуздар, базарчык, баарыңыздар эле билесиздер. Жакшы локация сонун. Анан ал жерден жанагы Ихлас менен Нурзамандын дому деле чоң болуп көрүнүп турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келдим. Сиздер мен айткан 1-подъездге кирип 3-кабатка чыксаңыздар, ушул сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Мына эшикти ачып кирип келесиздер. Этажы туугандар 3-этаж. 2 менен 3-төрдү билесиздер, ходовой болот, анан баасы дагы кымбатыраак болот. Ошол информацияны да эске алыңыздар. 3 бөлмөлүү квартира, планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип, шамал жүрүп турат. Тех паспорты бар. Келип эле жашай турган даяр квартиралардын бири. Суу, свет, газ, отопление баардыгы бар экен. Коммуникация боюнча. Бул жагы болсо кухнясы. Бул жактан квартирага киресиздер. Кладовка, детский, бул жак болсо взрослый спальня. Анан эки балконду тең ачып, квартираны кеңейтип койгон. Мына мисалы бул конок бөлмө болуп калат. Ремонттору жакшы. Келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Анан туугандар, буюм тайымдарын көрүп атасыздар. Ал жагы келишим түрдө. Эсимен ал жагын өзүңүздөр түзмө түзүлөсүздөр. Анан туугандар мына балконун ачып, мына ушундай чоң кылып кеңейтип койгон. Мына стояктары жаңыланган, радиаторлор орнотулган, айнек терезелери пластик. Бул жакта кондер дагы бар экен. Анан бул жактан айтсаңыздар, мен жанагы көргөзүп берген сквер, Западныйдын чоң трассасы, аялдама, домдун алды, детский площадка баардыгы ушул жерден көрүнүп турат туугандар. Жакшы, өтө сонун. Локация негизинен жакшы. Базарчик скверге бүт баардык тарапка жакын болуп калат. Бул ошондо конок бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр эми кийинки бөлмөлөрүн көргөзөйлү. Так, лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Бул жагы балдардын уктоочу бөлмөсү туугандарына. Таптаза, яркий, сонун болуп турат. Шкафчиктер, парталар бүт баардыгы жасалган, сиздерге калтырылат. Атайын размерин лайктап сонун кылып жасап койгон. Эми калтырып кетет туугандар бул жагын. Бул жака мына атайын детский телевизор дагы орнотуп койгон. Бул жакта кроваттар бар экен, кыскасы баардыгы жакшы. Эми жүрүңүздөр 3 бөлмөсүн көргөзөйлү. Бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына. Бул жакта дагы отдельно телевизор бар, радиатор орнотулган, стояктарында пластик болуп алмашылган. Бул жактын балконун дагы ачып, бөлмөнү кеңейтип койгон туугандар. Анан мына бул жакта деле ошо размерине ылайыкталынып, шкафчиктер жасалган. Эми буларды калтырып кетет албетте эле. Анан ушул жерден дагы сонун экен аурасы. Айнек айтсаңыздар, мына жерден Западныйдагы милиция анан Западныйдагы мына Ихластын, Нурзамандын домдору ушул жерден дагы сонун болуп көрүнүп турат экен. Көрдүңүздөрбү? Сквер деле көрүнүп турат. Мисалы иштен келип, кечинде тамактанып, анан скверге чыгып, айланып, тамак сиңирип, келип секин жатып алсаңыздар болот. Жакшы. Дагы кандай маалымат берейин туугандар? Так, бул жактан чыгабыз. Эми санузелдерин көргөзөйлү. Мына туугандар. Көрдүңүздөр, кеңири сонун болуп турат. Стиралканын местасы ал жерде экен. Кладовка болсо бул жакта болот, 105терде билесиздер. Ичи чоң, сонун. Эми көргөзбөй эле коюн, кийин келип көрүп кетесиздер. Так, анан бул жакта дагы ушундай кошумча кладовка полкалары бар. Салат, варенье да бир башка нерселерди, керектүү нерселерди коюп турасыздар. Эми жүрүңүздөр кухнясын көргөзөйлү. Жеңелерибиздин экинчи офиси мындай айтканда. Так, мына туугандар. Гарнитурлары мындай жашынакай экен, таптаза сонун болуп турат. Мына туугандар, көрдүңүздөр, микроволновка бүт баардыгы бар. Анан
ошол жерден дагы сонун көрүнөт. Мына караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун туугандар. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Так, ушундай. Эми ажаткандасын көргөзөлү. Мына туугандар. Негизи квартирабыз 3-кабатта, 3 бөлмөлүү, угловой, бирок күн тийип турат туугандар. Жана жол тараптан эле көргөзүп бердим го. Эч кандай бир көктөп кеткен жерлери жок деп эси дагы мага маалымат берди. Эң негизгиси именно ошо угловой тараптан күн тийип турат туугандар. Ошол информацияны жакшылап эске алыңыздар. Алсакта күзгүсү деле даяр. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Эми барыңыздарды кызыктырган сатылуучу ушул 3 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $75,000. Анан кеми бар. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот экен. Себеп дегенде техпаспорту бар туугандар. Барыңыздарга ийгилик, $75,000. Анан кеми бар туугандар.